Манас аэропорту жолунда кайрадан үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Айдоочуну унаадан араң гана алып чыгып чекеге жаткызып коюшкан. Унаасы жараксыз абалга келген. Канча деген адамдар ракетанын айынан каза болушкан. Индия менен Пакистандын ортосундагы уруш чыңалуу алганы айтылууда. Оштун мэри Жеңишбек Токторбаевга окшогон адам кайрадан бийлеп берди. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы видео караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстандын жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Манас аэропортуна бара жаткан жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Социалдык тармактарда Манас аэропортуна бара жаткан жолдо катталган жол кырсыктын видеосу тарады. Видеодон унаанын жолдун четине чыгып, оодарылып калганын көрүүгө болот. Видеонун автору унаа катуу ылдамдыкта бара жатканын айтат. Жаракат алган жарандын жерде жатканын да көрүүгө болот. Милиция азырынча маалымат бере элек. Булак Серепкежи. Вот на пересечении это Акжол, Замах Акжол в сторону аэропорта. Машина ехала на очень большой скорости, примерно 200 км в час. Оштун мэрини окшош мырза элге тараган бийин кайталады. Буга чейин социалдык тармактарда Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевга окшош жарандын тойдо бийлеп жаткан видеосу тараган. Кийин аталган жарандын аты Абдисалам экени белгилүү болуп, ал тойлордун биринде элге калың жайылган бийин кайталаган. Аяшата куда болот экенсиз. Атыңыз Абдисалам. Абдисалам кудагыз? Оштун мэри. Ошо сизди ошо ортого чакырайын адам. Туугандар, сиздер тааныдыңыздарбы? Оштун мэри турат, мыякта кол чыгап койбойсуздар, туугандар. Интернетте көрдүңөр беле? Дагы Аваз Акимов айданын дека ырдап атканда, Оштун мэри бийлеп атат деген видео чыкканда, элдин баары ошол ишти макташкан. Мына ошол иш, туугандар. Снос деген иш ушул иши. Кол чабуулар барбы, туугандар? Эми сиздер атайын спец сураныш. Ушул музыканы коелу, бир коронный бийиңизди бийлеп берип коюңузчу, балдарды көрсөтпү. Оштун мэри болгондон кийин биздин тааныш платный болуп калды. Акчалар даярдар. Аяшта признак болсун, кол чабуулар, туугандар, кандай сону бий, Айшпа. Муну сизге тапшырайын, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Италиянын асманында 3 учак кагышты. Кырсык Пантелерия аралында пилотаждык маневр жасап жатканда болгон. Бардык Эрмач МБ Пан учактары аман эсен конду. Учкучтардын бири бутунан жаракат алган, эч ким каза болгон эмес. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев Аларча паркына барышты. Кече 6-майда президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Аларча жаратылыш паркына барышты. Аларды президенттик иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев коштоп жүргөн. Индия менен Пакистандын чек арасындагы кырдаалдын курчушуна байланыштуу Тышкы иштер министрлиги маалымат таратты. Пакистан менен Индиянын чек ара аймактарында кырдаалдын курчушуна жана ракета соккуларын кошо камтыган аскердик аракеттер тууралуу кабарларга байланыштуу Тышкы иштер министрлиги жарандарга абал турукташмайынча аталган мамлекеттерге баруудан карманууну сунуштады. Пакистанда же Индияда жүргөн Кыргыз Республикасынын жарандарына өзгөчө этияттык чараларын көрүү, жергиликтүү бийлик органдарынын көрсөтмөлөрүн так аткаруу сунушталат. Пакистан авиация органдарынын маалыматына ылайык Исламабад шаарындагы эл аралык аэропорт убактылуу бардык каттамдар үчүн жабылган. Пакистандын жарандык авиация башкармалыгы кырдаал турукташкандан кийин аба каттамдары кайра жанданарын билдирген. Өзгөчө кырдаалдар же шашылыш жагдайлар пайда болгон учурда жарандар Кыргыз Республикасынын төмөнгү дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө тез арада кайрылууга тийиш.
Кыргыз Республикасынын Индия Республикасындагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону +91 95 999 21 779. Кыргыз Республикасынын Пакистан Ислам Республикасындагы элчилигинин ыкчам байланыш телефону +92 330 37 17 771. Булак Серепкежи. Блогер Айтилек Орозбековдун кармалышы боюнча милиция маалымат берди. Чүй облусунда улуттар аралык кастыкты козутууга шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. 15 апрелде интернет тармагына карата жүргүзүлгөн мониторинг учурунда Айтилек Орозбеков аттуу YouTube каналы аркылуу улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы таратылып жаткандыгы аныкталып, бул баракчанын кайрылуусу текшерүүгө алынып, соттук экспертизага жөнөтүлгөн. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык жогорудагы YouTube каналда улуттар аралык кастыкты козутууну пропагандалоо белгилери камтылгандыгы тастыкталып, 330 берененин негизинде кылмыш иши козголгон. Тергөө иштеринин жүрүшүндө Айтилек Орозбеков аттуу жаран 50дөн ашык мекемени өз билемдик менен текшерүүгө алып, бир тараптуу жыйынтык чыгарып, улуттар аралык кастыкты козутуу белгилеринин негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзүп келгендиги аныкталган жана ал иштеринин жүрүшүндө жарандын буга чейин массалык башаламандык фактысы боюнча соттолгондугу бар экени такталган. 6 майда жогорудагы кылмыш ишинин негизинде 1995 жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда окуя боюнча тергөө амалдары уланууда. Шереметьево жана Внуково аэропорттору учак кабыл алууга чектөөлөрдү алып салышты. Москванын Шереметьево жана Внуково аэропортунда учактардын учуп конушуна коюлган чектөө саат 4:07 алынганын Росавиациянын өкүлү Артем Каренко РБКга билдирген. Чектөөлөр жарандык учактардын учууларынын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн киргизилген деп жазган ал. Шереметьевода алар 6 майда саат 1-де, Внуковода 18:19 киргизилген. Ушундай эле чаралар Домодедоводо да көрүлүп, Шуковскийде акыркы сутка ичинде 3 жолу, акыркы жолу саат 21:19 чектөө киргизилген. Түн башталгандан бери Москванын мэрги Сергей Собянин 2 жолу учкусуз учактардын чабуулдарынын мизин кайтарганын билдирди. Абадан коргонуу системалары борборго жакындаган 9 учкутсуз учакты атып түшүрүштү. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым бар өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушуга барып калсак, бул балам келечек алдыда эле жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.